Исхак Абсаматович 200 миллион Баткенге каяктан дейт. Каяктан бөлдүңөр, эмне үчүн бул эмеде бюджетте аз каралбай атат деп сөз узаттыңыз, урматтуу Исхак Абсаматович. Чын айтыш керек, бул азыр ГИКке курулуп аткан үйлөргө, мына ГИКте урматтуу президент айтпадыбы? 50 миң квартира курабыз депчи. Уже 2 жылдын ичинде 25-26да, 24 кошпогондо. Бул деле кошулат. 50 миң квартира курабыз деп атат. 50 миң квартираны монда эсептеп чыкканда где-то бир более миллиардов долларов кетет да бугачы. Муну биз бюджетке киргизе албайбыз. Бул негизинен ГИКке кеткен акчалар инвестиция негизинде курулуп атат. Аларды расчеттору бар, кайсы жактан келип атат. Бирок курулгандан кийин ГИКтин балансына өтөт дагы, анан естественно бюджетке кирип атат. Быйыл дагы ошондой болду. Мына 2024 бюджетин караганда көрөсүңөр, канча акча ГИК аркылуу бюджетке киргендигин. Мына ошон үчүн болду. Да сиз Баткен жөнүндө айтып калдыңыз, Баткенди караңыз, сиз бара элек көрө элек болсоңуз керек. Баткенде уже азыр жанагы 5 миң квартира куруп атабыз. Уже курулуштар кызуу жүрүп атат бүгүнкү күндө. Барып көрүп келсеңиз болот. Же бир шайлоочусуңузга чалсаңыз, сизге ал жерде видео кылып жөнөтүп берсин, көрүп аласыз. Так. Ошко 10 миң квартира курулуп атат. Буюрса, алда кызуу иштер жүрүп атат. Кече депутаттар барып көрүп келишти окшойт чамасы, барып көрүп келдиңер окшойт. Жалал Абадта 12 миң квартира курулуп атат. 10 миң деди келе, дагы 2 миң кошулуп кетти, жана мугалимдер боюнча. Ошо 12 миң квартира курулуп атат. Ушундай эле нерсе Караколдо, Нарында, Таласта, Чүйдө, Бишкекте бардык жерде курулуп атат. Так? Мына сизге ушундай жооп беремин. Коррупция боюнча акчалар каякта дейсиз. Бул боюнча урматтуу депутаттар 17 декабрь, мен ушундай деп ойлоп турам, где-то 16-17 декабрда быйылкы жылдагы, былтыркы 3 жылдан берки коррупциядан түшкөн акчалар, кимден канча түштү, канча акча алдык, каяка кетти, бардыгынын отчетун мен бүт элге берип коеюн деп атам да. Себеби ушундай суроолор бар да. Коомубузда ушу суроо бар. Ошондуктан ушуну ачык айкын айтып деп списокторун кошуп беремин. Макулбу, Исхак Абсаматович, мен азыр анын баарын айтып отурбайм, себеби бул өтө көп убакыт алат. Ошондуктан ошондон маалымат алып аласыз. Бөлтүрүк боюнча миллиард каякта деп атасыз, жана башкалар. Ошол жерде баардык маалыматтарды биз беребиз. Дүйнөдөгү ар кандай окуялардын негизинде ошолорду туура кабыл алып, туура чечим кабыл алуубуздун негизинде мына ушундай бизде бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр тынчтык бар, стабилдүүлүк бар, экономикабыз иштеп атат, инвесторлор биринин артынан бири келип атат. Мына кече күнү эле президентибиз айтты. Мурда дейт, инвесторлордун артынан чуркачыбыз дейт. Анан инвесторлор бизди тандайт эле дейт, келсекпи, келбесекпи деп дейт. Азыр биз инвесторлор тандап калдык деп президентибиз айтып атат. Бул эң сонун көрүнүш да. Азыр инвесторлорду карайбыз, келет, бул чындап курабы, чындап кура албайбы, биздин мамлекетке пайдалуубу, пайдасызбы, муну өкмөт карап, анан ошону кабыл алып атабыз. То есть бул дагы мына сиз айтып атасыз, дүйнөдө ар түрдүү окуялар болуп атат, силер кандай карап атасыңар? Биз ушундай карап атабыз. Дүйнөдөгү болгон окуялар мамлекетибизге терс таасирин тийгизбесин деп аракет жасап атабыз, жана ушул азырынча биздин колубуздан келип атат. Тарыхый эстеликтер боюнча, Иссыкул мейманканасы боюнча айттыңыз. Иссыкул мейманканасынын кандай акыбалда экенин сиз билдиңиз беле, билбедиңиз беле мен билбейм. Бирок өтө жаман акыбалда болчу. Азыр эми Иссыкул мейманканасынын ордуна ынтымак ордобуз түшүп калды. Бул бир президент үчүн, же өкмөт үчүн керек эмес. Бул келечек муундарыбыз, мамлекеттүүлүгүбүз үчүн керек. Кийинки 100 жыл, 200 жыл, мен билбейм дагы 300 жыл турабы, бул имарат турат буюрса. Мына тарыхый эстеликте ушуну айтса болот. Талкаланып кеткен жерде айтыштын кереги жок. ВДНХ боюнча жаңы ВДНХ курулат ал жерде. Ошол сиз айткан жаңы жанагы ВДНХнын ордуна жаңыча курулуштар курулат. Ал жерге барып көрсөңүз, кирдиңизби, кирбедиңизби билбейм. Эми укмуш жаман болуп кеткен. Укмуш жаман болуп кеткен. Жаман болуп талкаланып кеткен жерлерди кайра оңдоп, калыбына келтирип, жаңы курулуштар курган эмнеси жаман? Ошондой болуп турганда барып эмне үчүн карабадыңыз өзүңүз? Ошондой болуп турганда карап айтпайт белеңиз. Кылган ишке сынчы көп дегендей эле жөнөн сөз айтып коюш оңой. Могул трибунада туруп 2 мүнөт выступать этип коюш. Бирок ошол жерде
бир зданияны бузуп, ордуна жакшысын куруп, элге пайдасын тийгизип коюш өтө оор нерсе. Кыйын. Чоң эле киши ушуларды эсиңизге алып койсоңуз жакшы болот эле. Кытайлар көмүр боюнча эмнеге иш болбой жатат дейсиз? Кытайлар көмүр боюнча биз менен соглашение түзгөн кытайлардын бардыгынын иши жүрүп атат. Кыргыз көмүрдөн маалымат алсаңыз болот. Кыргыз көмүр жетекчиси барбы? Стать туруңуз. Мына. Азыр айтпай эле коеюн вообще. Маалыматтарды исхапсановичке берип коюңуз. Макулбу? Кытайлар келип мына биздин азыр мына бул Минкуштагы иштерди, обогащение кылып Минкуштагы иштерди. Минкуштан былтыры канча көмүр теск алынды эле, быйыл канча көмүр алынып атат. Так, ошо Бешбуркандагы азыр кытайлардын жердин астына кирип алып казып аткандарын, макулбу? Бүт маалыматты берип коюңуз. Сиз маалыматты билбей эле жөнүн айтып коюп атасыз да, үстүртөн эле. Маалыматтын баары турат. Сурасаңыз берет. Анан кийин ошо менен ишти, то есть өзүңүз эме кыласыз. Анан жөн айтып койгон болбойт. Өкмөттүн айткан бардык убадалары боюнча өкмөт убадаларын баарын аткарып келатат. Туура, бул деген турмуш. Анча-мынчасы аткарылбай калышы мүмкүн. Убактыбыз жетпей калат, акчабыз жетпей калат, мүмкүнчүлүгүбүз болбой калат. Бирок негизинен мына урматтуу депутаттар өзүңүздөр күбөсүздөр. Биз бекинип алып бе жерге отуруп алып айтып аткан жерибиз жок. Бүт коомчулук айтып атабыз. Элибиз угуп турат ушунун бардыгын. Негизинен өкмөт айткан нерселерди ашыгы менен аткарып атат. Ашыгы менен, жолуңду деле ашыгы менен, мектебиңди деле, садигиңди деле, жана башка социалдык объектилерди деле ашыгы менен аткарып атышат. Так, бюджетте каралбаган нерсенин көпчүлүгү азыр аткарылып кетти. Ошондуктан өкмөттү убадаларын аткарбай атат деп баягы күнөөлөш дагы туура эмес деп эсептеймин. Коррупцияны жоготуш кыйын деп атасыз. Коррупция баары бир кала берет деп атасыз. Туура айтасыз. Ошон үчүн сиз айткандай биз мыйзамдарды катаалдаштырып атабыз. Өткөндө ошо коррупциялык мыйзамды караганда сиз жок болдуңуз. Келип жардам берсеңиз болот эле. Мына экинчисин эртең карайбыз, ошондо келип өзүңүз добушуңузду бериңиз, салымыңызды кошуңуз депутат катары. Макулбу? Ошо сиз кабыл алган мыйзам негизинде биз коррупцияны жоготобуз буюрса. Дагы бир жолу айтайын. Коррупцияны мен өзүм жогото албайм. Баарыбыз мына урматтуу депутаттар менен, коомчулук менен, эл журтубуз менен кошулуп жоготобуз. Аракет кылсак жок болот. Бандиттерди жоготобуз дедик беле? Жоготтук мына. Мына ошо бандиттер менен көпчүлүгүбүз иштеп келдик эле. Кана ошо бандиттер азыр? Жок. И болбойт дагы. Коррупцияны да ушундай кылабыз. 2025-26 Кыргызстандагы коррупция тим эле ушу сиз айткандай минимизация болуш керек да. Жок болуп кетсе мындан да жакшы болот. Кудай калса бардык күч аракетибизди жумшайбыз. Жанагы айткандай ушу мамлекеттик трибунадан дагы айтып коеюн, урматтуу депутаттар, урматтуу мамлекеттик кызматкерлер. 1 январдан баштап силер кабыл алып берсеңер мыйзамды, президентибиз кол коюп берсе, 2025 жыл 1 январдан баштап коррупциялык мыйзамдар татаалдашат жана катаалдашат. Ким коррупцияга тиешеси болсо, чинине карабастан, кылган эмгегине карабастан, ээлеген кызмат ордуна карабастан, так, коомдогу ордуна карабастан бардыгын жазалайбыз. Мыйзамдан корксун, менден коркпосо мыйзамдан корксун. А мыйзамды биз аткартабыз, Кудай кааласа. Ал эми Исхак Абсаматович, жана сиз бизге сын айтып, бизди анча-мынча козутуп атасыз, туурабы? Мен деле сизге айтып коеюн. Мен маалымат алдым, мен мына кече налоговыйды текшерип чыкпадымбы? Баарын текшерип атам, дагы да текшеремин. Сиз эле налоговыйда башчы болуп иштегенсиз, туурабы? Исхак Абсаматович. 14 ай иштепсиз. Сиз 14 ай иштепсиз, мен карап чыктым. 14 ай иштегенде 14 ай тең сиз иштеген маалда план аткарылып аптыр. Аткарылып аптыр. Мына статистиканы алгыла. Налоговая инспекция, Министерство финансов бүт маалыматты бергиле Исхак Абсаматовичке. Бергиле. 14 ай Исхак Абсаматович иштеген маалда бир дагы ай план аткарылган эмес. 14 айда сиз иштеп турганда 5,16 миллиард сом план аткарылбай калыптыр. Статистиканы бергиле, эме Алмаз. Уктуңбу? Конкретный колуна бериңиздер, караңыз өзүңүз. Ошондуктан ушундай эме кылаарда жанагы сындардын алдында сынчынын сыңар өтүрү, не деп коет? Сыңар өтүрү майрык деп коебу эле. Ошонун сыңарында ушуну карап койсок, урматтуу Исхак Абсаматович, мен сизди жаман адам деп айтпайм. Бирок биздин кылган эмгектерди ушундай бир выступление менен тебелеп тепсеп таштабаң деген үмүттө да. Күнү-түн иштеп атат балдар.
ушул жердеги жигиттердин баардыгы.